Assalamu alaikum, мекендештер. Бүгін реалдуу жашоодогу бир фактор боюнча бөлүшкүм келди. Өз оюмду айткым келди. Мен сыйлаган достор көп. Ошолордун ичинен бир дос бала жөнүндө айткым келип турат. Мамилебиз түз, бири-бирибизге болгон сый-урматыбыз бийик. Дос бала бар, Каныбек Парманов. Бул жигит Кадамжай районуна караштуу Айдеркен шаарчасынан болот. Мен байкайм, көздүн көп учурда көз карашыбыз дал келет, көбүн эсе бир нуктан чыгат деп айтсам мен жаңылышпайм. Албетте баса белгилеп айтыш керек, Каныбек Парманов мырза көбүрөөк изденип, көп нерсе менен кабардар. Колунан негизи көп нерсе келет. Бул чындык. Жашоодогу болуп жаткан факторлор менен мен байкап, үстүрттөн саресеп салып жүргөн киши катары айта алам. Ошол эле учурда Кыргыз өлкөсүндөгү болуп жаткан ар кандай маселелер боюнча дагы эч качан кайдыгер эмес, өзүнүн оюн аша чаап, чапкылап эле биротоло ошол тема боюнча кирип кетпей, үстүрттөн өзүнүн көз карашын калыс гана айтып келет. Ошондой эле багбанчылык боюнча да түшүнүгү бар. Өзүнүн колу менен бак тигип, тагыраак айтканда алма багын өстүрүп, учурда түшүмүн алып, чыныгы эмгегинин үзүрүн көрүп жаткан учур. Анда эмесе Каныбек досубуздун эмгеги боюнча ошондой эле түшүмүн алып, жалпы кыргыз эли менен өзүнүн ой пикирин бөлүшкөнү боюнча назар салыңыздар, жол көрөлү. Ассаламу алейкум. Туугандар, кандайсыңар, жаксыңарбы, баарыңар тынч аман жатасыңарбы? Күз күрөш болуп мына биз да алманы терип баштадык. Буюрса мына 100 сомдон сатылган алма мына ушул Крипсон. Бул жерде азыр 12 тоннадай алма бар. Толук терилип бүт элек. Нар жагында бар. Туугандар, мына алма тиккиле бак отургузулат деп Абдулла Ташевич кечкеле сайрай берет. Анын акыбети ушундай болот. 100 сомдон саттык ушул алмаларды. Буюрса эртеңден келип салып башташат. Ташкенттен кардарлар келип ушуну сатып алышты 100 сомдон. Буюрса эртең келип алып кетишет. Бак отургузган адам эч качан утулбайт, эч качан зыян тартпайт. Мына биз быйыл так 10 жыл болду, 2013-жылы отургузганбыз ушул жерге 650 түп бак отургузганбыз. Мына азыр аябай баралына жетип ушул жерде унун 450 түп Крипсон, калгандары ар кандай сорттогу алмалар. Көбүнчө калгандары Симиренкалар бар. Алар жакшы болбой калды быйыл. Мына кызыл ушинтип жакшы болду. Саттык. Бурса жакшы. Мен да калгандарга да бөт кыргызстандык мекендештерге айтар элем, бош жаткан жерлерге, аянттарга ушинтип бак отургузсаңар, алмаларды, алма не только алма, алмурут, шабдалы, гиляс, ушунун баарын монтип акыбетін көрөсүздөр да кийин. Жыл өткөн сайын мөмө жемиштерибиз жакшы сатылып атат, жакшы акча сатылып атат. Буга чейин эч качан 100 сом болгон эмес. Биздин алма 80 сатчы, потолок 80 сатчы элек да, 70-60 болуп жыл сайын көтөрүлүп келип атат баасы. Аллага шүгүр, өтө жакшы. Ушунчасына да шүгүр. Мына 100 сомдон саттык. Буюрса мындан кийинки жылдары балким мындан да кымбат болуп калар. Мүмкүн чет өлкөнүн рыноктарына чыгып калабызбы, балким андан да кымбат сатып калабызбы. Иши кылса, бак отургузган киши эч качан зыян тартпайт, алданбайт, уткузбайт. Ошон үчүн баарыңыздарга айтар элем, бак отургузуңуздар деп. Тынч аман болуңуздар. Мына терилелек жагында ушундай дарактын үстүндө алмалар ушундай. Крипсон. Узун стаканчык сыяктуу формасы. Аны аябай клиент сүйөт.
монтуп кап-кара болуп кеткен. Күн тийип турганына байланыштуу жаркырап анчейин жакшы көрүнбөй турат азыр видеодон. Бирок алма аябай кап-кара болуп кеткен да, мына карасаңыздар. Мына ооз болуп. Тим эле көздүн жоосун алат. Мынтип атайын места кылып ушул жерге акырын терип салып атабыз. Эртең клиент келип ушул жерден алып кетет. Бул экинчи бөлүгү. Ушундай грипс алмасы.